айтты биздин жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков. Бул келет деген эле сөзү бул студенттерге ушунчалык сүйүнүчтүү, ушунчалык эргүүнү алып келди. Келет бекен, бизге жогорку кеңештин депутаты келет бекен деп. Себеби биз буга чейин менин өзүмдүн эмгегимде мындай эмени көргөн эмесмин. 30 жылдык баягы опытымдачы, 30 жылга чамалап калды иштегенде. Мындайды көргөн эмеспиз. Жогорку кеңештин депутаттары келет деген биздин тарыхта биринчи жолу болот. Шайлоодо эле келчү да? Шайлоого аттанып атканда келчү, кандидат. Кандидат катары. Депутат эмес. Берип койгулачы, келебиз кайра дагы деп. Бизди көтөрмөлөп койгула, бизди ишенип койгула, ишеним көрсөткүлө. Бизге ишеним көрсөтсөңөр биз момундай кылабыз деген баягы өздөрүнүн лозунгдары менен келип кетчү. Бирок депутат болгондон кийинки биринчи жолу ушул жатаканага баш багып студенттер менен жолугушуп аткан мырза Нуржигит Кадырбеков болду да. Биз аябай сүйүнүү менен кабыл алдык. Ал эми студенттерге көчөкү пикир алмашууда аябай чоң таасирин берди да. Себеби бул жерден мен аябай Кыргызстанга басым жасап, Кыргызстандын келечеги бар экенин жогорку кеңештин эл өкүлү студенттердин бетме-бет сүйлөшүп айтуусун аябай ушунчалык түрткү берди да. Бул шык берди, абдан шыктандыр. Кыргызстандын келечеги бар. Силер ишенгиле. Кыргызстандын келечеги, Кыргызстан келечекте ушундай өнүккөн мамлекеттердин катарына толуктайт дегени бул ал жерде отурган жөн эле студент эмес, жаш биздин келечектер. Биз дагы ошого аябай ынандык да. Чын эле депчи, эмнеге деп баягы Надежда, орустар айтат го, Надежда умирает последний, да, сыңарындай ошо биздин астыга ошол тиги эмебиз дагы пайда болду да, үмүтүбүз дагычы, ушунчалык үмүттөнүп, чын эле эмнеге депчи, анткени баягы көп эле нерсе азыр биздин информацияда, баягы соцсеттерде баягы позитивдүү эмес, адам баласы өзү жаратылышынан ушундай жаман нерсени негативди көп, жаман нерсени унутпайт. Бул жашоодогу бул адамдын өзүнүн болгон эмеси, ушундай жаралыптырбыз да. Адамдын жакшы нерсесин, жакшы кылган аракетин, жакшы кылган мамилесин, жакшы кылган нерселерин унуткарып коебуз да. Анан ошол себептен биз бул жакшы нерсени айтканда жаман нерсени эстебей, ошо жакшы нерселерди айтканда позитивдүү нерселерди айтты, көп нерселерди мисал келтирди. Баткендеги чек араны мисал келтирди, кыргыз элинин ынтымактуулугуна басым жасады. Кыргыз элинин абдан башкача улут болуп, башкача сезимдери бар, аябай чоң таасирлерди берди.